Жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Урматтуу туугандар, бүгүн мына Зилхиджа айынын 4-ü. Бул ислам санагында 12-чи ай болуп эсептелинет. Акыркы ай. Ушул айда Алла Таалам ажылыкты фарыз кылган. Курбан айт күнү 10-чу Зилхиджа Курбан айт, 9-чу Зилхиджа болсо бул Арафа күн. Улуу күндөр, улуу түндөрдө отурабыз. Көпчүлүк мусулмандар бекапар билбейт. Ошон үчүн туугандар, бул жакшылыкты сиздер менен бөлүшүп, ушул күндөр, ушул түндөр Алланын алдында канчалык кадырлуу, канчалык барктуу, ушу күндөрү, ушу түндөрү кылган жакшы амалдар канчалык жараткан Алла Субхана ва Таала жакшы көрөт. Буну Алла Кур'ан-ы Каримде өзү айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде бекем белгилеген. Алла Таала улуу зат, улуу нерсеге гана ант ичет. Жөнөкөй нерсеге ант ичпейт. Кур'анда айтат: "Ба'даузу биллахи минаш шайтанир раджим, вал фажр ва лаялин ашр, ва шафи вал ватр." Таңга ант, 10 түнгө ант дейт. Азыркы мына Зилхиджанын 10 түнүнө, бүгүн 3-үндө отурабыз, мына 4-үндө отурабыз. Ушуга ант ичкен Алла Таала. Бул түндөр жөнөкөй түн эмес. Риваяттарда келет, кадыр түнгө тең түн. Күндөрү да жөнөкөй күндөр эмес. Алла Тааланын алдында дүйнөдө канча күн болсо, ошонун эң улуусу, эң сүйкүмдүүсү ушу 10 күнү кылган амалдар. Ошон үчүн Алла Таала валаялин ашр деп 10 түнгө ант ичип атат Алла Таала. Жөнөкөй эмес экен. Вашафи вал ватр бул дегени Курбан айтка жана Арафат күнгө. Ушу экөөнү өзүнчө ант ичип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: "Ма мин айямин ал-амали салих фихинна ахаб иналлах мин хадихил айямил ашр." Кандай гана күн болбосун туугандар, ушу 10 күндөн Алла Таалага сүйкүмдүүрөөк күн жок экен. Ошол күндөрү жакшы амал кылынган. Мындайча айтканда, азыркы сиз ушул 10 күндө окуган намазыңыз Аллага эң сүйкүмдүү башка күндөргө караганда. Кылган зикириңиз, садакаңыз, дуаңыз, бардык кыскасы айтканда амали салих, жакшы амалдар бул эң жогорку, Алла Тааланын алдында эң улуу, эң сүйкүмдүү амалдар болуп эсептелинет экен. Ушул күндөрү кылынган жакшылыктарчы? Сахабалар сурашты: "Я Расулаллах, валал джихаду фи сабилилlah?" О Алланын элчиси, Алланын жолундагы жихадтан дагыбы десе, пайгамбарыбыз айтты: "Валал джихаду фи сабилилlah." Ооба, Алла Тааланын жолунда жихадтан дагы ушул 10 күнү кылынган амалдар андан жакшы dedi. Илля ман хаража илля рожулун дейт, хаража би нафсихи ва малихи, өзүнүн мал жаны менен чыгып, валам яржи бидалика шей, бир олжо менен да кайткан жок, жашоо тирүү да кайткан жок, мал жаны менен чыгып курбан болуп, шейит болуп кетсе, ошо менен ушул 10 күндө кылынган амалдын ортосундагы адамдын даражасы тең деп койду да. Болбосо жөнөкөй эмес. Мынакей ушул күндөргө Алла Субханаху ва Таала жеткиргендигине чексиз шүгүрлөр болсун туугандар. Тагдырыбызда мынакей бар экен. Зилхиджанын 4-үндө отурабыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, орозо кармаганыбыз өтө жакшы. Себеп бул күндөрү орозо кармасаңыз, 1 жылдык орозого теңде ар бир күнү. 1 жылдык орозонун туткан сообу ар бир күнгө берилет. Ар бир күнгө берилет. Ал эми Арафа күнү орозо кармай турган болсоңуз, 2 жылдык күнөө кечирилет. Кээ бир риваяттарда келет, Арафа күндөгү 1 күндүк орозо Байхакийдин риваятында 1000 күн орозо тутканга тең. 1000 күн. 1 жыл эмес, уже 3 жылга жакын болуп кетет да. Ошондойго тең дейт да булар. Арафа күндүкү. Bir hadiste Peygamberimiz aytat, Arafa gündögi orozo 1 жыл кийинки, 1 жыл мурунку 2 жылдык күнөө кечирилет. Албетте, Курбан айт күнү орозо кармаса болбойт.
андан кейін айямы ташрих деп коет тургандар. Аларда дагы 11, 12, 13 Зилхиджа ороза кармасак болбойт. Динибизде тугандар ушул 5 күн ороза кармаган арам болуп эсептелинет. Тыюу салынган. Ороза айтта кармаса болбойт. Курбан айтта ороза кармаса болбойт. Курбан айттан кийинки 3 күн ал күндөрү дагы ороза кармаса болбойт. Мынакей, Кудайым буйурса, иншалла, мына 2024 жылы 16 июнда Курбан айт Кудай кааласа, июнда. Ал эми 15 июн боло турган болсо, Арафа күнү экен да мына. Ошо Арафа күнү ажыларга ороза кармаганга болбойт. Ажы эместерге бардыгына сүннөт болчу. Башка берки күндөрү болсо, алхамдулилlah, ал деле мустахаб сүннөт катары Термизидин Ибн Мажанын мынакей риваятында келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ма мин айямин ахаб илаллах аютааббад лаху фиха мин ашр зилхиджа я'дилу сияму кулли йаумин минха сияма санатин ва қияму кулли лейлатин минха би қиями лейлатил қадр." Раваху Термизи. Имам Термизи келтирген риваятта Абу Хурайра разияллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп атат: Алла Таалага сыйынган күндөрдөн шу Зилхиджанын 10 күнүндө тең келген сүйкүмдүүрөөк сыйынган күндөр жок дейт. Так, бунун ар бир күнү 1 жылдык орозого тең, ар бир түнү Кадыр түнгө тең. Ошон үчүн иншалла бул күндөрү мүмкүн болушунча ибадатты, даватты, илимди, жакшы иштерди көбөйтөйлү тургандар. Ошондой эле кайсы күндөрү Алла субханаху ва тааланын соопторду көбөйтсөчү, ошол күндөрү туура эмес иш кылса күнөөсү да көбөйөт да, жөнөкөй күнөөдө эмес. Мүмкүн болушунча арам нерселерден, күнөөлөрдөн сактанайлы, ушул күндүн урматы үчүн, ушул түндөрдүн урматы үчүн. Себептен улуу сооптор жазылып атат. Ушул күндөр эгерде бир адам туура эмес иштерди кылса, күнөөсү да катуураак да. Мындан биз бардыгыбыз туугандар, албетте иншалла бир сактанышыбыз керек. Эстегенде мына Арафа күнү биз азыр 15 июн 2024 жылы. Багымдат намаздан баштап ушул жерде такбират ташрих деп коет. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп 23 намазданга чейин ушу бирден айтып турганыбыз важип болот. Ар бир мусулманга важип тургандар. Ошондо намаз фарыз окуйбуз, фарыз окуп бүткөндөн салам берип бүткөндөн кийин эле астагфирулла сүннөт окуганга чейин, Куран окуганга чейин, дуа кылганга чейин, зикирлер татканга чейин ушуну айтышыбыз керек. Арафа күнү 5 мал намазда багымдаттан башталат. Так, андан кийин Курбан айт күнү, андан кийин Курбан айт күнү эртеси, андан кийин дагы эртеси, андан кийин асырда 23 намаз. Эсибизден чыкпайт, Берки эми менен айтканда 9 Зилхиджа, 10 Зилхиджа, 11 Зилхиджа, 12 Зилхиджа. Мынакей 20 күн болду. Андан кийин 13 Зилхиджа асырда токтойт. Ошого чейин бир жолу айтып турганыбыз важип болот. Жамаат менен, акырын эмес, акырын айтсаңыз сүннөткө каршы болуп калат. Үндү чыгарып айтыш керек, сүннөткө ылайыктуу болот. Эркектер көбүнчө мечитте болуп айтат, туугандар, бу аялдар дагы айтыш керек буну. Аялдар дагы айтыш керек. Фарыз намаз окугандан кийин бир ирет айтып коюш керек. Аялдарга дагы важип. Албетте биздеги аялдар тууралуу бизде Ханафи мазхабта кичине талаш бар, ихтилаф бар. Кээ бирлери көп уламалар буну важип дейт, анча-мынчалары буну важип эмес, мустахаб дейт. Но кандай болгон чакта дагы туган мустахаб деле пайгамбар сүннөтү жөнөкөй нерсе эмес. Фатва важипке берилген чакта да. Ошон үчүн аялдар көбүнчө үйдө окугандан унутуп калышат да. Үйдө окугандан эгерде мечитте окуган болсо, бирибизге эстетип кетебиз да, сразу улантып кетебиз да, унутуп калсак дагычы. Аялдар өздөрү жалгыз болгондуктан үйдө көбүнчө унутуп калат. Ошон үчүн намаз окуй турган жерге ушу такбирди жазып, жармаштырып койгон жакшы да. Жармаштырып, алдына жармаштырып койсо, эстеп кетет дагы, алхамдулилла, унутпай аткарып алат. Бул амал туугандар, мынакей важип амалы. Кайсы экен? Ла Аллаху акбар,
La ilahe illallahu Allahu akbar ve lillahil hamd. Bir жолу. Үч жолу окуп койсоңуз дагы мустахаб амал болуп калат. Анда жакшы. Bir жолу айтуу сөзсүз важип да. Эми мына биздин 24-жыл азыркы июнь менен айта турган болсок, 15-июнь багымдатта башталат. 2024-жылы 15-июнь Арафа күн багымдатта башталат. Акылбы? 5 жолу айтабыз ар бирден кийин 5 кетти. Экинчиси 16-июнь Кудай кааласа бул Курбан айт. Дагы 5 жолу айтабыз ар бир намаз фарыздан кийин. Бунусы кетти. Андан кийин 17-июнь айтабыз. Анан 18-июнь айтабыз. 19-июнь багымдат, пешим, асырды айтып токтотобуз. 23 намаздан кийин. Акылбы? Кудай кааласа иншалла кабары жокторго кабар берип коелу, билбегендерди айтып коелу, өзгөчө мына энелерибизге, эжелерибизге, карындаштарыбызга, аялдарыбызга, балдарыбызга, кыздарыбызга аларга айтып коелу, алар да унутпай ушундай улуу сооптон кур калбасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү машал насааттарына, сүннөттөрүнө амал кылганга Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul ilm, ilimdin пайдаларынан, илим алуунун өткөндө да сабактарда айттык эле туугандар. Алла субханаху ва таала сизге бизге эгерде бир илим берип, биз аркылуу башка адамдарга дагы жете турган болсо, бул өтө улуу сооп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Валлахи ла юхда би худака раджулун вахид хойрун лака мин хумрин наам." Сахил ибн Саад разияллаху анху айткан: Аллага ант ичип айтайын, Алла Таала сен аркылуу бир кишиге хидаят бере турган болсо, туура жолго түшүп калса, бул кызыл төөдөн да жакшыраак дейт. Арабтардын эң мыкты малы, байлыгы кызыл төө болуп эсептелет эле мурда. Мурунку заманда кызыл төө эң байлы. Мындай айтканда, ар кимдин колунда эмес, миллионерлердин колунда гана болот эле да. Пайгамбарыбыз айтып атат, ошо сиз аркылуу эгерде бир адам туура жолго түшүп калса, Алланы таанып, пайгамбарыбызды таанып, арам нерсесин таштап, адал жолго түшүп кала турган болсо, хидаятка, бул кызыл төөдөн да жакшыраак сен үчүн дейт да. Ошол байлыктан дагы жакшыраак деп атканы да. Раваху Абу Дауд. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man da'a ila hudan kana lehu minel ecr mislu ucuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ucurihim şey'a." Kim жакшылыкка чакырсаңыз, хидаят туура жолго чакырса, ага канча сооп берилет десе, ошонун артына ошо туура жолго түшкөн адамдын сообунан кудум ошончо сооп берилет. Алардын сообунан бир грамм дагы кичинекей кыпын дагы андан азайтылбайт экен да. Wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ism mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim shay'a. Rawahu Muslim. Эми Кудай сактасын, ким жамандыкка чакырса, угуп алыңыз, ага канча күнөө жазылат. Ошо жамандыкка канча адам түшсө, ошонун баарынча ошончо күнөө ошого жазылат. Эч кандай кемитпестен, азайбастан ошончолук жазылат. Ошон үчүн жакшылыкка чакыра берели, жакшылыкка себепчи боло берели. Жакшылыкка себепчи болуп чакырып койсоңуз, Кудай кааласа, ошол жакшылыкты аткарса ал адам, сизге ошончо сооп жазыла берет. Мечитке кеттик деп кое бериңиз. Чынчылдыкка, кичпейилдикке, ынтымакка чакыра бериңиз адамдарды. Боорукерликке, райымдуулукка, кечиримдүүлүккө чакыра бериңиз адамдарды. Пайгамбарыбыздын бир-бир сүннөтүнө чакыра бериңиз. Кандай болот? Ошол сүннөткө, ошол жакшылыкка эргешсе, ошончо сизге сооп болот. Эми Кудай сактасын. Элди бузбайлы, арамга чакырбайлы, күнөөгө, бузукулукка чакырбайлы. Чакыра турган болсоң, ошонун артынан канча адамдар түшсө, ошончо күнөө сага да жазылат дейт да. Ибн Масуд разияллаху анху айтат: "Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям якул." Пайгамбарыбыздан мындай деп айтканын укканмын дейт. "Наддараллаху имраан сами'a минна шай'ан фабаллагаху кама сами'аху фарубба мубаллагин ау'a мин сами'ин
Раваху Абу Дауд ва Тирмизи. Allah gülдөтөт ушундай кишини, жашылдандыртат, бактылуу кылат Алла Таала ушундай кишини. Ким бизден бир сөз угуп, кийин аны кандай укса ошондой жеткирсе дейт. Бул пайгамбарыбыздын дуасы. Кыямат күнгө чейин кайсы эркек, кайсы аял пайгамбарыбыздан бир хадис угуп, кандай укса, ошондой жеткире турган болсо, төкпөй чачпай пайгамбарыбыздын дуасын алат. Пайгамбарыбыз Алладан сураган ошо адам үчүн. Я Алла, жашылдандырткын, гүлдөткүн ошону. Я Алла, даңазалагын, улуктагын аны. Жүзүн жарык кылгын, кубанычты жашоо бергин деген. Бактылуу кылгын деген. Бир риваятта келет, рахималла, я Алла, Алла Таала аны райымына алсын деп дуа берген. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин туура алайлы. Тура алгандан кийин эсибизге тутайлы. Эсибизде сактагандан кийин эми ушуну бир адам болсун айтып калайлы. 10 адамга айтсаңыз дагы жакшы. 100 адамга жеткирсеңиз, Аллаху акбар, ошончо дуа аласыз. Канча көп адамга жеткирсеңиз, кандай аркылуу болбосун. Көчөмө көчө кыдырасызбы? Китеп жазасызбы? Мечитте баян кыласызбы? Дават кыласызбы? Сабак бересизби? Кыскасы айтканда, сиз мусулман катары, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү катары сизге берилген өтө улуу чоң аманат бар. Пайгамбарыбыздын ар бир сөзүндө нуру бар. Ар бир сөзүндө хидаят, Алланы табуу бар. Ар бир сөзүндө бейишке жолдомо бар. Бактылуулуктун ачкычы бар. Пайгамбарыбыздын бир сөзү жөнөкөй сөз эмес туугандар. Бир сөзү жөнөкөй сөз эмес. Бир сөзү жети жер, жети асмандан да салмактуу. Ошону сиз угуп, эми кандай уксаңыз ошону төкпөй чачпай, аралаштырбай, бурмалабай, толук ошондой жеткире турган болсоңуз, мына пайгамбарыбыздын сизге болгон дуасы. Пайгамбарыбыздын дуасы тамаша дуа эмес да. Жөнөкөй эле имам, жөнөкөй кишинин дуасы эмес да бул. Кандай эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам туган бүткүл ааламда, бүткүл адамзаттын сыймыгы. Бардык пайгамбарлардын эң улуусу. Пайгамбарыбыздын дуасы дагы бардык дуалардын эң улуусу. Жөнөкөй дуа эмес да. Ошон үчүн иншалла мына жерде пайгамбарыбыз дуа берип атат. Туугандар, ошон үчүн бизге эмне кызыктырып атат? Илимин алайлы, пайгамбарыбыздын айткан сөздөрдү жаттайлы, угайлы, жакшы түшүнгөндөн кийин башкаларга жеткирейли. Хотя бы бир аят болсо деле, бир хадис болсо деле. Бир хадис болсо деле жеткирейли. Фарубба мубаллагин ау амин самиин. Кээде сиз жеткиресиз да, бир эле адамга жеткирип коесуз, угуп туруңуз. Болду. Ал адамчы 100 адамга жеткириши мүмкүн да. Сизден дагы кыйын сактоочу болушу мүмкүн ал уккан кишичи. Сизден. Ошон үчүн иншалла эч неме кылбаш керек. Мүмкүн мен кыла албаганды ушу кылат. Мен бирөөгө эле себепчи болуп койдум, бул 1000ге себепчи болду да. Мен бир эле күчүм бир эле адамга жеткирем. А бунда күч бар экен, жөндөмдүүлүк бар экен, мүмкүнчүлүк бар экен, 100 адамга жеткирип койду. Бирок мен ошол 100 адамга жеткирген соогунга шериктешмин да. Мынакей туугандар. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen: "Naddarallahu imra'an sami'a minna hadisen febellagahu gayrahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu ve rubba hamil fiqhin leysa bifaqih." Allah Taala güldötsün şunday adamdı kim bizden bir hadis ugup başkalarga jetkirgen. Emi kebir fiqhti götörүүчү özünün ilamanı başka jetkire turgança ila man huwa afqahu minhu özünün dagı faqihirek, alımırak jetkiriп alat da. Siz birlerde adama jetkirdiңiz. Al maşallah oşol sizin bir sözünüzdü ugup turup medreseye girdi, ilim izdep ketti. O sizden alım bolup ötüp ketti alçı. Sizge үйрөтө турган болуп калды. Бирок сиздин сөзүңүз менен ошол жолго түшкөн да булчу. Сиздин сөзүңүз менен медресеге кирген, сиздин сөзүңүз менен дин илимин алган, Куранды жаттаган. Бирок кандай менмин деген кары болуп калды, менмин деген алым, муфти болуп калды, казы болуп калды. Кандай деген. Ошого бардыгына сиз себепчи болдуңуз да. Сиздин бир айткан сөзүңүз менен. Алла Таала сизди дагы жөн калтырбайт деген сөз да. Ошол канчалык жакшылыкты тапса, сооп, ийгиликти тапса, ошончодон Алла Таала сизге да берет деген сөз. Хадистин уландысында
Salasun la yughillu aleyhinne kalbu muslim. Üç nerse var ekan. Musulmandın жүрегі ağa kıyanat kılbaydı deydi. Yaxşı olaylı. Üç nersege musulmandın жүрегі kıyanat kılbay. Kıyanat kılbay. Birincisi ihlasul amal lillah, Allah üçün amaldı kalыс kılu. Musulman adam buğa kıyanat kılbaydı. То есть musulman adam qanday gana жақсы amal болсын, Allah üçün kılat eken da. Musulmandın жүрегі buğa kıyanat kılbaydı. Bir. İkincisi ve munasahatu vulatil amr. Жетекчилерге жақсылық қалауну musulmandın жүрегі kıyanat kılbaydı eken. Жетекчилерге жақсылық қалауну musulmandın жүрегі kıyanat kılbay. Ne деген mani? Daima жетекчилерге жақсы қалайды екен да musulmanчы. Себеп жүрегі kıyanat kılbaydı. Жақсылық қалауды кемшілдік кетірбейді екен да. Üçüncüsü veluzumu cemaatihim. Cemaatты bekem qarmo musulmandın жүрегі kıyanat kılbay. Demek musulman adam cemaatты bekem qarmaydı eken da. Birincisi amaldı қалыс Allah üçün kılat eken. İkincisi жетекчилерге жақсылық қалайды eken. Üçüncüsü musulmandın cemaatın bekem qarmanat eken. Ne üçün? Fa inne da'vatahum tuhitu min varaihim. Musulmandardın duası başkalarda da özüne qamtып alады. Misali ушул дидаз бар, дуа кылып атабыз, эшиктен экөө келип калды. Аларды дагы биздин дуабыз өзүнө камтып алат да. Ошон үчүн мусулмандын жамаатын бекем кармагыла деген. Ушу мусулмандар арасында эң таква ким болсо, ошонун дуасындай бардыгын кабыл кыла берет. Ошон үчүн айтат да, менмин деген кары, менмин деген аалым эгерде имамчылык өтсө, туугандар риваяттарда келет, алардын артынан периштелер да ыктыда кылат. Qançalık takva imam bolsa, oşonçoluk köp, oşonçoluk köp. Gözge görüngen dağı, görünmegen dağı ıktıda kılganlar. Şunun için inşallah musulmanın cemaatin bekem qarmaylı, antkeni aların duası bizdi dağı özüne kurçap alat, özüne kamtıp alat. Ve man kâneted dünya niyetahu, farrakallahu aleyhi emrahu. Emi, kimdi niyeti dünya ile olaturgan bolsa, akça tap, dünya ile olaturgan bolsa, Allah anın işin çaçırandı kılıp koyat. Çaçırandı kılıp salat anın işin. Niyeti tölkö dünya tağış, başka emes. Uşu dünya ile iş kılıp atıp, bunu din kılganға hareket kılbaydı da. Ahiretin kurganға hareket kılbaydı. Olursa siz de akça tağып atasın, men de akça tağып atam. Sizin akça tapqanın tölkö dünya üçün de atasın da. Şu dedi, yaşaşım gerek, içim gerek, jeşim gerek büttü de. Siz bolsa qanday niyet kılsanız, men niyetim qanday ahiret de atam. Şunu akça tapqan, uşul yerden men adaldan tabayın, Allah buyurganday tabayın, Allah Taala'nın tıygandan tıyılayın. Uşunu men niyetim, ahiretimde oңдоо üçün, bu ekö teң ele akça taап atat. Biro bununku niyeti qanday? Dünya, ikincisi ahiret. Kimdi niyeti dünya olsa uqup koyuңuz. Farrakallahu amrahu, anın işin Allah Taala mындай çaçıp jiberet eken da. Tuğan uşu 1 kilogram buğday ele jeysin. Meyli, uşunun misалы mındayda, kede buğdaydı, mınday kılıp toğuktun aldına çaçıp berip koyasın. Kede oşola 1 kilogram buğdaydı, onu çaçıp veresin. Veya jügürüp jeyt, bu yaktan, bu yaktan jügürüp, oşoydan çarçaydı da. Oşonu ele jeyt, başka aşıkça jebeyt. Allah bizim rızkımızı berip koygun. Kalasan Kırgızstan'da ele jeyver de koyun. Orada oturalım jeyver verdi o. Kökjardan eşeğe çıkmayın, iştim varını bitirip öyle. Allah berip koyun buna kemine. Adal jol menen. Kede çarçırsı tiyaka, özünü çarçat, parçat, berjaktan. Allah Taala'nın rızkısı çeşilgen tuğanda. Bırak kanday, razı olup berevi, narazı olup berevi ge uşuda. Ge uşuda. Allah Taala'nın bizge rızkı ömürde çeçip koygan. Просто biz Allah Taala'nın razı kılıp rızkısını alabız mı, je narazı kılıp mı? Allah'ın razı kılıp yaşayız mı, je narazı kılıp yaşayız? Ge uşuda. Şu tuğanlar inşallah mına ki Peygamberimiz aytıtat, kimdi niyeti dünya olsa Allah'ın işin çaçıratar. Ve ceale fakrahu bayna aynayh. Jana anın iki gözüne çakırçılıkta basıp koyuyor. Ve lem ya'ti mined dunya illa ma kutiba lehu. Dünyadan ağa taqdırında жазылған nerseler verilet ağa. İki peşenesine tuğan, iki gözün peşenesine çakırçılıkta basıp koyuyor degen manisi bunday. Buğa
миллион доллар деле жетишпейт. Тойбойт бул. Жүрөгү да эле ачка. 5 миллионго деле ачка. Тойбойт бул. 10 миллион доллары бар. Ачка. Бул тойбойт. Эмне үчүн? Bunun dünyası, bunun niyeti dünya bolчу. Allah subhanahu wa ta'ala jakırçılıkты peşenesine basıp koygan. Хоть миллион доллар болсын, 5 машина, 10 машина, 5 завод, 10 завод болсын, ал тойбойт, ал тойбойт. 10 килограмм алтын эмес, 10 тонна алтын болсо да алга тойбойт ал. Себеп анын дүнүйөсү, жүрөгүндө ниети дүнүйө. Ал тойбойт ал. Ал ачка ойдон дүнүйөдөн өлөт, болду. Болушу мүмкүн буюмдары, нерселери, мүлк, байлыктары, доллар, акча, алтыны бар, толушу мүмкүн. Бирок ачка ойдон өлөт, тойбой өлөт алчы. Ач көз бойдон өлөт алчы. Ач көз бойдон. Себеп деген ниети аныкы эме. Аныкы дүнүйө. Эми карап туруңуз. Ага канча мээнет кылбасын, аракет кылбасын, тагдырында Алла канча ырыскы жазса, ошол эле берилет, ашыкча жок. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ أَمْرَهُ. Kimdi niyeti ahiret bolsa, Allah Taala anın işin toplap koyat deydi. Azırkında kılıp, anı çarçatıp, kıynap, her jakta başalamal, min türkün baştagı problema kılıp aytkanda, kimdi niyeti ahiret bolsa, Allah anın işin bardığın erettep koyat eken, toplap koyup koyat. Cema'allah emra. Ve ceala ginahu fi kalbi. Allah Taala жүрөгүн tok kılıp koyat eken, жүрөгүн bay kılıp koyat eken. Kimdi niyeti ahiret bolsa, anın жүрөгүн Allah bay kılıp koyat eken. Mınaga dele rahmat, buga da rahmat жетişti. Bu жүрөгү tok. Bu da alhamdulillah kaniyet var. Buga barına şükür var buga. Жоğuna gıcalatçılık çok bu da. Barına şükür bu da. Emne var? Oşoğa şükür var. Allah bunun жүрөгүн tok kılıp koygan. Жүрөктүн açtığı, жүрөктүn toktluğu bu Allah'ın kolunda tuğanda. Aşkazandın açtığı, tokluğu sizin kolunuzda. Kalasanız jeyiniz, kalsanız jebеңiz. Жүрөгүңүздү tok kılat, aç kılat, bu Allah kılat. Baylık degen жүрөктүн tokluğunu aytat, жүрөктүn baylığını aytat. Kembagaldık dep, жүрөктүn açtığını aytat. Mına ki Peygamberimiz dedi. Ve atathu dunya ve hiye ragima. Ravahu İbn Hibban. Dünya kor bolup kelet. Allah subhanahu wa ta'ala жазып койгон dünya aga kor bolup kelet. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ma min kavmin yectemi'un ala kitabillah yeta'atawnahu beynahum illa kanu adyafan lillah." Qaysi bir kavm Allah'ın kitabına birigip, birbirine öğretip Kur'an-ı Kerim'de berse, Allah subhanahu wa ta'ala'nın konukları olup tuğandar. Ve illa haffathum malaike hatta yakuma. O şu Kur'an'da birbirine savak kılıp atışat ele, o turganга çeyin perişteler alardı kurçap durat. Alardı kurçap durat. Av yahudu fi hadisin gayri, başka söz ötkönge çeyin perişteler alardı kurçap durat. Ve ma min alimin yahrucu fi talabi ilmin makhafata ayyamut av intisahihi makhafata ayyandarisa illa kana kal gadir rayih fi sabilillah. Kim Allah'ın yoluna çıksa qaysı bir alim ilim talap kılıp, şu ilim öçüp etpese eken, jol olsa men dünyadan ötkönge çeyin ilim albalayın, ölüp kalbayın. İlim albay turup ölüp kalbayın. Kaçan gelse gelip kalışı mümkün de. Uşudan korkonduktan, kooptan konduktan çıkıp uşuğa ilim öçüp etpesin, yoksa men öçüp etpe, jok bolup ketpeyin. Bu Allah'ın yoluna çıkkan, çoğun gazatka çıkkanday soğup tala öğret eken. Emi Peygamberimiz aytat: "Vama yubatti bihi amalu lem yusri bihi nasabu." Kimdin amalı arkaga koysa, anın tegi aldıga жылдыра албайт дейт. Siz qanday gana ulutta bolboңуз, qanday gana uruda bolboңуз, egerde sizdin kılgan amalыңыз, denеңизден çıkkan amal Allah'a jakpasa, al jaman bola turgan bolsa, aram bola turgan bolsa, sizdin tegiңiz, o ata babalarыңыз kim bolsa dagы, al aldıga sizdi alып çıga albayт hiç kaçan. Siz amalыңızды оңдоңуз, sizdi amalыңыз, jakşı amalыңыз aldıga alып çıga. Men atam mындай эле, çoң atam mындай эле, tay atam mындай эле, menin 4-cü çoң atam mындай эле, tigindey эле, babam mындай эле деген Peygamberimiz aytıp koygon. Kanday tektүү bolbo,
тегин сени алдыга алып чыга албайт, амалың бузук болсо. Амалың бузук болсо, ошон үчүн турган ар бирибиз өзүбүздүн амалыбызды оңдойлу. Өзүбүздүн амалыбызды Куранга салыштырайлы. Хадиске салыштырайлы. Хадис Кур'андын чечиминин өзү. Абдулла ибн Ахмад ибн Хамбал, имам Ахмад ибн Хамбалдын баласы болгондо, аты Абдулла болгон. Бу киши атасына айтыптыр мындай депчи: "Культу ли аби", атама айттым дейт. Атасы имам Ахмад кандай улуу имам болгон. 4 мазхабтын ушу бир мазхаб башчы да, Абу Ханифа, имам Шафи, имам Малик, имам Ахмад ибн Хамбал. Ошонун баласынын аты Абдулла. Атама айттым дейт. Эми мындай дептир: "Атахаджат биллейл ам актумул илм?" Факал: "Уктубул илм." Тахажжуд окуймунбу, же илим жазайынбы дептир. Атасы айтыптыр: "Илим жазбалам" деп. Не үчүн? Культу ва иннама кала лаху залик лианна китабатал илм ятаадда наф'уха ила гайри. Сеп илим жаза турган болсоңуз, бунун пайдасы өзгөлөргө жетет. Тахажжуд окусаңыз, пайдасы сизде экенин үйрөнөйлү, адалды айтайлы. Кайсы арам экенин билейли, адамдарды ошол арам нерседен эскертейли. Мына арам нерсе, буну кылбаңыз, Алла наразы болот, келечегиңиз талкаланат, кабыр караңгыланат. Кыямат күнү жүзүңүз Алла субханала ва таала иман нурун алып коет. Алла наразы болот деп. Агенде адалды кылайлы, Алла буйруган, Алла таала фарыз кылган. Бул пайдалуу нерсени кылайлы. Дүйнөдө дагы, кабырда, ахиретте пайдасы тиет. Бирок ушуну айткандан мурда, жеткиргенден мурда, же бир нерсе жазгандан мурда өзүбүз илим алышыбыз керек экен. Илим алсак, Кудай кааласа, бунун пайдасы жалпы. Ибадатыңыздын пайдасы сизге эле токтойт да. Илим алсак, биздин пайдабыздан ата-энебиз пайдаланат, бир туугандарыбыз пайдаланат, аял бала чакабыз пайдаланат, эл пайдаланат, бардык адамдар алхамдулилля пайдаланат. Ошон үчүн иншалла мынакей туугандар, илимге бунун пайдасы туугандар. Бул тирүү кезинде эле эмес, өлгөндөн кийин дагы бунун пайдасы тие берет да. Ошо сиз айткан сөз менен, сиз жазган сөздү, ошо аркылуу канча адам туура жолго түшсө, ошону өлгөндөн кийин дагы буну соогу кете берет. Илим бул садакайы туган адам өлгөндөн кийин дагы аркасынан барып турган сооп ушул. Токтобой турган да. Пайгамбарыбыз айтканда: "Идамата ибну Адам инқатаа амалу илля мин талас." Адам баласы өлгөндө амал бардыгы токтойт. Үчөөнөн башка. Үчөөнөн башка. Ошол үчөөнү кайсы экен десе, биринчиси ушул эл юнтафаби, пайдалуу илим таштап кеткен. Экинчиси садакая жария, жалпы кайрымдуулук, башка адамдарга дагы пайдасы тие турган иш таштап кеткен. Үчүнчүсү болсо валадун салih yad'ulahu, иманды перзент таштап кеткен, аркасынан дуа кылып турган. Ушу сооптор өлгөнүңүздөн кийин дагы артыңыздан тие берет экен. Ал калгандар тийбейт. Токтоду да сиз уже кылбайсыз да. Сиз садака бере албайсыз, жакшы сөз сүйлөй албайсыз, зикир кыла албайсыз, дуа кыла албайсыз, намаз окуй албайсыз, Аллахтын жолуна чыга албайсыз, ажылык умра кыла албайсыз, орозо кармай албайсыз. Бүттү. Жакшы ибадаттарды уже сиз кыла албайсыз, адилеттүү чечим чыгара албайсыз, чын сүйлөй албайсыз. Бүттү, амал бүттү. Бирок азыркы үчөөнөн аркадан токтобой амал келе, сооп келе берет экен. Имандуу перзент, эгерде уулуңуз же кызыңыз болсо, ошону имандуу кылып, салих, праведный, түз туурагы жолго тарбия кылып таштап кеткен болсоңуз, ушунун дуасы сизге тийип турат. Ошон үчүн аталарга, энелерге дуа кылганды унутпашыбыз керек. Алар тирүү болсо дагы, өтүп кетсе дагы. Өтүп кетсе көбүрөөк дуа кылганга туура келет. Унутуп калганга эмес. Көбүрөөк. Себеп алар амал кыла албайт. Амал сизден сооп барганга муктаж алар. Алардан жардам сураган ордуна туган биз аларга жардам берип турайлы бияк. Жакшы амалдарды кылып. Садака жарияны кылып турайлы. Савабул амал ала китаб ва сунна ва тамассук бихима. Эми тугандар мынакей. Куран менен китап, Куран, сунна, пайгамбарыбыздын сүннөтү. Куран менен сүннөттү ушуга амал кылгандын сообу жана ушу экөөнү бекем кармагандын сообу. Алла Кур'ан-ы Каримде айтат:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Айтқын, ей Мұхаммад, егерде сілер Алланы жақшы көрсеңер, анда мен артынан ерчегіле. Алла сілерді жақшы көріп қалады, жана сілердің күнөөңөрдү кечирет деген аят бар. Туған негизи Құран, Алла Субханаху ва Таала сіздерге баруыңызға жашоонун жолдомосу кылып берген. Буну чечмелей турган пайгамбарыбыздын хадиси, сүннөтү. Ошон үчүн китеп Кур'ани Каримди жана пайгамбарыбыз сүннөтүн бекем кармашыбыз керек. Пайгамбарыбыз өзү айткан, экөөнү бекем мен силерге таштап кетип атам, эки нерсени, Алланын китебин жана өзүмдүн сүннөтүмдү таштап кетип атам. Ким ушуну бекем кармаса, эч качан адашпайт. Эч качан адашпайт. Ма юти'ир расул фақат ата Аллах. Ким пайгамбарга баш ийсе, ал чындыгында Аллага баш ийди. Иннама кана каулал муъминин иза ду'у ила Аллах ва расули лияхкума байнахум ан якулу сами'на ва атa'на ва улайка хумул муфлихун. Имандуулардын сөзү, качан алар Алланын элчисине чакырылса, өз ара чечим чыгарыш үчүн алар мындай дейт экенде, сами'на ва атa'на. Мына Аллах Кур'анда айтып атат. İmandуулардын сөзү, мусулмандардын сөзү, улутун, урусун эч айырмасы жок. Иманыңыз барбы? Болду. Ошол адам айта турган сөз ушу болуш керек. Эмне деген сөз? Уктук, баш ийдик. Алла эмнени айтса, биз уктук, ошого баш ийдик. Пайгамбар эмнени айтса, саллаллаху алейхи ва саллям, уктук, ошого баш ийдик. Мына бул Кур'ани Карим тугандар, Алла Субханаху ва Таала буну бизге, сиздерге айтып атканы мына. Айякула сами'на ва атa'на. Мына сахабалар эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин эң улуулар, кыямат күнгө чейин улуулар. Пайгамбарлардан кийинки эле эң улуу жамаат сахабалардын жамааты. Алла дүйнөдө эле алардан ыраазы болгон. Дүйнөдө бейиштин кушкабарлары айтылган. Жараткан Алла Таала алардын кылган иштери, айткан сөздөрүн бизге шарият кылып берип койгон. Жөнөкөй нерсе эмес да. Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анху, Умар, Усман, Али разыйаллаху анху, бардыгы сахабалар. Ошолордун бардыгы мынакей ийгиликке жеткенин сыры, секрети ушул. Сами'на ва атa'на. Уктук, баш ийдик да. Уккандан кийин биринчи кээ бир адамдар бар, укпайт. Экинчиси кээ бир адамдар бар, угат, бирок баш ийбейт, өзүнүн каалаганын кыла берет. Экөө тең туугандар, бул бактысыздыктын белгиси. Ошон үчүн эки ишти кылайлы. Угайлы, андан кийин баш ийели. Уккандан кийин баш ийели, андан ат карайлы. Текеберлик арам дедиби, угайлы. Арам да. Кимдин жүрөгүндө кыпындай бар текеберлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт деди пайгамбарыбыз. Уктуга бол, эми баш ийели. Кандай баш ийели деген? Текебер болбойлу деген кеп да. Ушунча жаман нерсе болгондон кийин, бизге зыяндуу нерсе болгондон кийин, биз текеберликти таштайлы. Адамгерчиликти тандайлы. Кичпейилдикти тандайлы. Көрө албастыкты Алла Таала пайгамбарыбыз айтты. Эй, көрө албастык кылбагыла бири-бириңерге. Бул арам нерсе бул. Демек уктук бол деген баш ийели, бирибизди көрө албастык кылбайлы. Кантип дарылайбыз аны? Оңой эле аны дарысы кандай. Көрө албастык кылбайлы. Ал кандай? Биринчи Алла Таалага болгон ишеним. Буга канча өмүр берсе Алла берди, мен бербей эле турам, башка бербейт, Алла берип атат. Канча Алла Таала илим берди, канча дөөлөт берди, канча байлык берди, канча мансап берди, канча бийлик берди, Алла берди буга. Канча перзент берди, Алла берди. Сен берген жоксуң да. Эми Алланы бергенде каршы чыкпай эле кой. Алланы бөлүштүрүп бергенине каршы чыкпай эле кой. Ошо каршы чыгуунун аты көрө албастык. Хасат деп коет муну туугандар. Өтө жаман нерсе. Ушул адамдан көрө албастык деген ушундай да. Алланын неаматы жок болсо экен, менде болбой мага кызыктырбайт, ушуда эле болбосун дейт да. Ошон үчүн мынакей Алланын элчисине баш ийүү туугандар мына кеп мына ушул жерде. Ар бирибиз өзүбүздүн багытыбызды, көз карашыбызды, угуңуз тууган. Алланын элчисине түздөнөйлү. Алла эмне деди дейли. Сразу сиз айтыңыз. Алла эмне деди? Менин жаратуучум, менин Кудайым, менин Аллахым эмне деди де? Бир нерсе айтканбы мага деп? Айткан. Пайгамбарыбыз аны чечмелеп берген, жеткирип берген.
Сіз айтыңыз, біздің жол башчыбыз пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам не деді ушул тууралуу? Все. Анын жообу бар. Ошону уккандан кийин ага уже баш ийүү. Угайлы баш ий. Эмне боюнча болсун? Акча табуубу, үйлөнүүбү, башкаруубу, сапар тартуубу, эмне ибадатпы, мамилеби, кулк мүнөзбү, айырмасы жок. Не дейт? Ва улайка хумул муфлихун. Мына ушу адамдар гана ийгиликке жетүүчүлөр ушулар. Ушулар гана дүние ахиреттин бактысыздыгынан кутулуучулар. Кимдер? Уккандан кийин баш ийгендер. Ва ма юти'иллаху ва расулаху ва яхшаллаху ва яттақхи фа улайка хумул фаизун. Эми ким Аллага баш ийсе, анын элчисине баш ийсе, жана Алладан корксо, күнөөдөн сактанып турса, мына ушулар бактылуулар. Курандачы туугандар, хадисте бир жолу дагы өңгө карап туруп бактылуу деп чечим чыгарган эмес. Ким сулуу болсо бактылуу деп, куник болсо бактысыз деп, ак болсо бактылуу, кара болсо бактысыз деп, көп жашаган бактылуу, аз жашаган бактысыз, көп балалуу бактылуу, аз балалуу же баласы жок болсо бактысыз. Мындай чечим жок. Мындай жок. Ким бийликке жатса бактылуу, бийликке жетпей калса бактысыз. Андай вообще жок андай. Ден соолугу жакшы болсо бактылуу, оорулуу болсо бактысыз. Мындай жок вообще. Куранда бактылуулук айтат. Сен күнөөдөн сактансаң бактылуу, Алланы таанысаң бактылуу, Аллага шүгүр кылсаң бактылуу, Аллага баш ийсең бактылуу, Алланын айтканынан чыкпасаң бактылуу, арамдан сактансаң бактылуу. Курани Каримде чечим башка. Сен Африкада негр болосуңбу, же Россиядагы оруссуңбу, же Кореяда кәриссиңби, же Кыргызстанда кыргызсың, айырмасы жок буга. Ким гана болсо мынакей, аламдын кожоюнун таны. Бул аламдын хозяйыны бар да. Түндү ким алды? Жаратты ким алып келди? Жер, асман. Бул аламдын бардыгында бир күч бар. Жаратуучусу, ээси, кожоюну бар. Башкаруучу, жүргүзүүчүсү бар. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Эми иман келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга таазим эткенде, жана пайгамбарыбыз менен бирге чүрүлгөн Кур'ани Карим, нур китепке эрге эрчигендер, жардам бергендер, мына ушулар ийгиликтүүлөр. Туган демек, Алланын элчисине иман келтирели, пайгамбарыбызга иман келтирип, эми пайгамбарыбызга таазим кылайлы. Пайгамбарыбызга таазим кандай? Пайгамбарыбыздын сүннөтүн бекем кармаңыз. Бергенин пайгамбарыбыз ошону алыңыз. Тыйгандан тыйылыңыз. Жана пайгамбарыбызга жардам бериңиз. Пайгамбарыбызга канча жардам бересиз? Пайгамбарыбыздын динине жардам бериң. Жана пайгамбарыбыз менен түшүрүлгөн Кур'ан, нур китеп, сиздин жүрөгүңүздү нурлайт, кабырыңызды нурлайт, ахиретиңизди нурлайт. Ошо нурга ээрчиңиз. Кур'андын аркасынан ээрчиңиз да. Ушулар ийгиликке жетүүчүлөр. Ваттабиуху лааллакум тахтадун. Сиз ээрчиңиз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга, мүмкүн туура жол табарсыңар. Кыскасы айтканда, Кур'ани Каримде Алланын элчисине баш ийгенде ийгиликке жетүүсү анык, 100% шек күмөн жок. Аят Кур'анда толтура бул жөн. Өтө көп. Ва ин тутиуху тахтаду. Эгер силер Мухаммад алейхиссаламга баш ийсеңер, сөзсүз туура жол табасыңар. Адашпайсыңар. Вообще адашпайсыңар. Сөзсүз туура жол табасыңар. Себеп дегенде хидаяттын чырагы, хидаяттын күнү, хидаяттын нуру, хидаяттын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам булагы эле алып келген. Абу Саид Худури разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ман акала таййибан ва амила фи суннатин ва амина ан-насу баваиқаху дахала аль-джанна". Қалу: "Я Расулаллах, инна хада фи уммати касир". Қалу: "Ва саякуну фи қаумин баъди". Пайгамбарыбыз айтат: "Үч нерсе. Ким адалдан жесе, сүннөткө амал кылса, адамдар анын жамандыгынан аман болсо, ал бейишке сөз кирет" dedi. Биринчиси алкымды таза кылып, адал жесе. Уурдабайт, алдабайт, шариятта тыюу салган жол менен акча таппайт. Адал жеп атат, алкымын адал жесе. Экинчиси сүннөткө амал кылса.
24 saat sünnet var. Eң birinchi tuğanlar daratты namazı sünnetlerin biri olaydı. Daratта kандай sünnetler var, namazda kандай sünnetler var. Andan keyin жегенде, тамақта, мешітке кіргенде, шыққанда ақырын көбейте береміз сүннетті. Үйге кіргенде қандай сүннет, шыққанда қандай сүннет, киім кигенгенде қандай сүннет, шешінгенде қандай сүннет, түндесі қандай сүннет, күндізі қандай сүннет, мөмө бышқанда қандай сүннет, марқұм өліп қалғанда қандай сүннет, аны көмгенде қандай сүннет, көрғанды қазғанда қандай сүннет, үйленгенде қандай сүннет, орып қалғанда қандай сүннет, қошыналар менен атайын қысқасы 24 saat Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның тарауынан бізге тура жолдомалар берілген, ошол сүннет. Ошолорды ошолорға амал қылса деп. Біз үйренішіміз керек. Құлаққа тиешері сүннет бар, чачқа тиешері сүннет бар, көзге тиешері сүннет бар. Бардық нәрсе денебіздегі әрбір мүшемізге тиешері сүннет бар. Бардық нәрселер сон. Даже бұл сүннет бойынша оң жақтан басады. Аяқтан басады? Оң жақтан басады. Сол жақтан басады. Мен есім қаншаншы жыл екен бір 2000 біз оқып жүретін едік та. Ошонда бір 2002 бе, 2011 бе, мен есімде жоқ. Бірақ ажылықта, минада өте көп адам құрбан болған да. Ал жерде баяғы еме бар, туннелдеч, екі тараптан адамдар көп келіп қалғандағы, тығылып кеткен, арқасынан келе беріп, тоқта десе болмайды. Адам ушундай екен да. Bir qancha адамдар болып кеткен да. Ошо bir сүннетті атқарбай қойған үшін. Сүннет бойынша қаяқтан басыш керек? Бұл проблема шешілді эле болды. Әрбір басқанда эле оң жақ менен баса тұрған болса эле болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әрбір іште оң жақты жақтырады эле. Аз көбүнчө қарасаңыз шайтанча сол қол менен жетіртеді адамдарды. Мындай қараңыз. Оң қол менен жеген өте аз да. Сол қолымен жешеді. Себеп білмейсіз, шайтанның қылығы да бұл. Шайтандың ешігі бұл. Ешігі ашып қойған. Атақ сүннет бойынша оң қолменен жеш керек. Сол қолменен сол қолдың предназначениесі башқа. Бұл өзіңізге салған тамақ сол қолменен кетпеш керек та. Оң қолменен кетіш керек. Бұл пайғамбарлық жолдама. Улы адеп, кереметті құлқ мінезге пайғамбарымыз жолдама берген. Оң қолменен жеді. Тамақтан алдын сөк қол жуйды. Сүннет та, тамақтан алдын. Тамақты тойо жебейді. Бұл дағы сүннет. Тойо жебейді. Жеп біткенден кейін дуалары бар. Қайра қолды жуып, оозды чайқайды. Сүннет та бұлар. Пайғамбарымыз тарақ таранғанда деле, бұт киім кигенде, мақұл ба? Жуынғанда оң жақ менен баштайды. Басқанда тұрғанда мүмкін болушыншашы. Но емаз бұл жерге бұл тема емес, аябай көпте болды. Қысқасы мына жерде амила фи сүннатин, кім сүннетке амал қылса. Сүннетке амал. Біріншісі адалдан тамақ жесе, екіншісі сүннетке амал қылса, үшіншісі адамдар аман болса. Кімден? Ошоның жамандығына. Демек адамдар бұдан спокойный да. Бұда қаласа иншалла бұл ұрдабайды, бұл сөкпөйді, мен алдабайды, маңа қиянат қылбайды, маңа жала жаппайды, мен ушақтабайды. Ал туралы спокойный. Ушундай адам туралы айтылады. Бұл сөз бейішке кіреді дейді. Кімге? Сөз бейішке кіреді дейді. Кейінгі хадисте, сахабалар айтышты, я Расулаллах, бұндай үмметіңізде көп қой дейді. Ал заманда көп болғанда. Пайғамбарымыздың орнында бардығын адал жеген, бардығы сүннетке атқарған, адамдарға зиян жеткерген емес. Ошон үчүн айтып атышат сахабалар, сиздин үммөтүңүздө бундайлар көп да десе, пайгамбар айтат, жок, шашылба дейт. Кийин келе тургандарда маселе дейт да. Бизге да кыямат күнгө чейин. Бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Алейса ташхадуна ан ла илаха иллаллах ва анни расулуллах?" Қалу: "Бала." Қала: "Инна хадал Qur'an тарафуху биядиллах ва тарафуху биайдикум фатамассаку бихи فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا." Bir jolu Abu Şurayh aytat: "Kharaja aleyna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqal." Peygamberimiz çıkıp gelip bizge aytdı deydi. Sizler aşhadu en la ilahe illallah ve anni Rasulullah dep uşuntip ayttılar öyle, göbөлүк berdiler öyle deydi. Ne dep? Manga bir Allah'dan başka
ибадатка сыйынганга ылайыктуу зат жок жана мен Алланын элчиси деп күбөлүк бердиңерби? Ооба деди сахабалар, ооба деди. Анда пайгамбарыбыз айтты, бул Кур'ан эки тарабы бар. Бир тарабы Кур'анды Алланын колунда, экинчи тарабы силердин колуңарда. Силер бекем кармангыла. Кур'анды эмне кылгыла? Бекем кармангыла, эч качан жок болбойсуңар дедилер. Эч качан кор болбойсуңар дедилер. Kur'an деле бекем карма, бүткүл дүйнөнүн алдында Алла сени шерменде кылбайт. Сен кор болбойсуң эч качан. Алла даражаңы көтөрө берет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атканы туугандар, фатамассаку бихи. Кур'анды бекем кармагыла. Бир тарабы Алланын колунда, экинчи тарабы силердин колуңарда. Кур'анды бекем кармагыла. Кур'ан-ы Каримде башка жеринде Алла мындай дейт да: "Ва'тасиму бихаблиллахи жамиан ва ла тафаррaqu." Силер барыңар бирип Алланын арканы, мындайча айтканда Кур'анын бекем кармагыла. Бөлүнүп жарылбагыла. Башыбызды бириктире турган бул Кур'ан. Эгерде талаш тартыш болуп кетсе, силерде, анда Алланын элчисине айтканда кайткыла дейт. Ошондо башыңар бириге. Болбосо, меники туура деп тура бересиңер, мен акыйкаттамын деп тура бересиңер, башыңар бирикпейт. Акыйкат Кур'ан. Кур'анга кайткыла. Алланын элчиси эмне деди? Ошого кайтсаң, башыңар биригип кетет дейт. Талашыңар орунду жоюлат да. Максаттуу жоюлат, берекелүү жоюлат талашыңар. Токтойт сразу. Пайгамбарыбыз айтат: "Фа иннакум лан тадиллу." Силер эч качан адашпайсыңар, ва лан тахлику, эч качан жок болбойсуңар. Ба'даху абада, Кур'анды кармагандан кийин бүттү. Адашуудан, жок болуудан унутуп койгула. Адашпайсыңар дагы, жок болбойсуңар дагы. Кур'ан деле бекем кармасаңар болот. Аллах ошо менен даражаңарды көтөрөт. Амал кылуу үчүн китеп, бул китеп туугандар биз жөөттөргө окшоп бурмалап, христиандарга окшоп унутуп кала турган коом эмеспиз. Бизде алхамдулилlah Алла Тааланын китеби бар, сакталган китеп бар, бурмаланбаган, өзгөрүлбөгөн, кыямат күнгө чейин мужиза. Бул Кур'ан-ы Карим. Ирбаз ибн Сария радıyallahu anhu aytat: "Va'adana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mev'idatan vecilat minha'l kulub ve darafat minha'l uyun." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu bizge ушундай насаат айтты дейт. Жүрөктөр корк, көздөрдөн жаш чыгып, жүрөктөр калтырап коркуп. Faqala faqulna ya Rasulullah, biz ayttık deyt да, o Allah'ın elçisi, bul koştoşup atkан kişinin nasihatına okşap atat go dedi. Kaannaha mev'idatun muaddi'. Koştoşu. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday nasihat aytты. Жүрөктөр korkup, gözdөрдөн жаш чыгып, анан булар айтып атышат да, коштошуучунун насаатына окшоп калды го деп. Ошондуктан анан булар сурашты: "Фаусина я Расулаллах, бизге насаат айтыңыз" деди. Осият кылыңыз, керезиңизди айтыңыз деп. Пайгамбарыбыз эмне деди? "Усикум би тaqvallah ва сами ва та'a." Эң биринчи силерге осиятым Алладан корккула, арам нерселерди, күнөөлөрдү таштагыла деди. Ва сами ва та'a, уккула жана баш ийгиле. Ва ин тааммара алейкум абдун, эгерде силерге кул башчы болуп калса дагы, ошондо дагы сөзүн уккула жана баш ийгиле. Кул болсо дагы, бир хадисте ушуга чейин келет, башы мейиздей болсо дагы, капкара кул болсо дагы ага баш ийгиле. Бир гана учурга чейин, арамга буйруганга чейин баш ийүү милдеттүү, фарыз, важип. Эгерде арамга буйруа турган болсо, анда болбойт, анда баш ийүү жок. Wa innahuma ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kaseera fa alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rashidin al-mahdiyyin. Ay, antkeni menen кийин силер кимиңер жашай турган болсоңор, то есть өмүр сүрө турган болсоңор, сөзсүз өтө көп талаш тартышка жолугат деди да. Ошондо менин сүннөтүмдү бекем кармагыла, менин халифаларымдын Абу Бакр, Умар, Усман, Али разияллаху анхум халифалары пайгамбарыбыз. Тура жол тапкан, тура жолдо жүргөн, тура жолго үндөгөн, ошолордун сүннөтүн бекем кармагыла деп пайгамбарыбыз насаат айтты да. Не деди? Мындай деди:
Addu aleyha bin navaciz. Bin navaciz degeni азу тишиңер менен бекем кармагыла. Адам бир нерсени тиштегенде мындай катуу нерсени кой бербейин, менен жок болуп кетпесин десе, азу тиш менен тиштейт да. Чечкенге катыраак кармаш үчүнчү. Маңдай тиши менен тиштебейт, ал жүрүп кетпейби? Азу бышык да. Пайгамбарыбыз эмне үчүн айтат? Ушундай менин сүннөтүмдү жана менин халифаларымдын сүннөтүн, хулафай рашидиндердин сүннөтүн азу тишиңер менен бекем кармагыла. Кой бербей бекем кармагыла. Кимдикин? Менин сүннөтүм жана хулафай рашидин менен кийинки келген туура жол тапкан пайгамбарыбыз өзүнүн түздөн түз тарбиясын алгандар. Абу Бакр, Умар, Усман, Али разыйаллаху анху. Ушулардын сүннөтүн бекем кармагыла. Ушул хадистен пайгамбарыбыз айтат, алардын кылганы да сүннөт экен да. Абу Бакрдын кылган иши сүннөт. Умардын кылган иши сүннөт. Алинин кылган, Усмандын кылган иши сүннөт. Алинин кылган иши эмне экени? Сүннөт туганда. 20 рекет таравих намаз бар го, Хазрет Умар разыйаллаху анху. Ошо сүннөт. Витр важипти машалла жамаат менен окуган. Булардын витр важип жамаат менен окулбайт эле да. Витр важиптен кийин дуа кылынган Хазрет Усман, Али разыйаллаху анхунун сүннөттөрүнөн. Пайгамбарыбыз андай кылган эмес эле. Ошону карманып келатабыз, себептен пайгамбарыбыз өзү айткан. Пайгамбарыбыздын сөзүнө баш ийүүбүз өзү милдеттүү да. Пайгамбарыбыз өзүнүн сөзүндө айтып атат, мен хулафай рашидиндердин сүннөтүн бекем кармагыла деп атат. Андан кийин мындай дейт. Ва iyyakum ва muhdasatul umur. Бидаттардан сактангыла. Жаңы иштерди оюңардан чыгарып дин кылып кармана бербегиле. Дин деген толук, анын кемчилдик, ашыкча, лишни-пишни жок тугандар. Бардын пайгамбарыбыз алып келип сахабаларга үйрөтүп койгон, көрсөтүп койгон болду. Жаңыдан нововведение, оюңардан ар нерсени чыгарып, ошону дин кыла бербегиле. Дин бу Аллахтын тарабынан келген аманат. Пайгамбарыбыз бардыгын чечмелеп, айкындап, мындайча айтканда бардыгын баяндап берип койгон тугандар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмне айтып атат? Инна кулла бид'атин далала, анткени ар бир жаңы чыккан иш туган Kur'an hadisteki çok nerselerden bardығы zalalat, adашуга алып барат. Раваху Абу Дауд ва Тирмизи. Демек, бизге пайдалуу нерсеге дайыма биз кызыктар, ошого умтулган, узду эч качан токтотпошубуз керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Ал-му'минул кави" güçlü Müslüman hayrun ve ahab ilallah minal mu'min zayıf. Allah Teala'ga jakşırak jana süykümdürök alsız Müslümanга karaganda. Bul жерде дененин güçlülüğünü айтпай эле турат. Ruhaniyаттын güçlülüğünü айтып атат. Güçlü Müslüman degeni ruhaniyatı güçlü Müslüman. Ruhaniyatı alsız karaganda Allah'a jakşırak eкен. Fi kullin hayr. Peygamberimiz ekönde teң жакшылык бар. Бирок кайсынысы жакшыраак, сүйкүмдүүрөөк? Күчтүүсү. Ihris ala ma yanfa'u. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Peygamberimiz айтат, сизге пайда бере турган нерсегечи, ошого сиз ач болуң. Сизге дүйнө ахиретиңизге эмне пайда берсе, эми динден өткөн пайда бере турган нерсе жок. Демек, динге сиз ач болуңуз. Биздин аз ач көздүгүбүз дүйнөгө. Ошого пайгамбарыбыз айтат: "Ихрис ала ма янфa'u." Сага эмне пайда берсе, ошого харис бол дейт да. Ошого талабыңды ошого көрсөт. Алладан албетте жардам сура. Сизге пайда бере турган нерсе, аспап нерселердин бардыгын карманыңыз. Алладан бирок жардам сураганды унутпаңыз. Анткени Алланын жардамысыз сиз кайсы нерсени гана карманбаңыз, ал пайдасы тийбейт сизге. Алланын жардамы менен гана пайдасы тийет. Бирок алсыз болбоңуз. Aciz болбоңуз дейт да. Мүмкүнчүлүк болуп туруп дагы колдон чыгарып бербеңиз. Ошону бекем. Bir hadiste Peygamberimiz aytat: "Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru shahid." Kim menin bir sünnetimdi karmansa, ümmetin buzulgan uçurda aga bir şehittin soğuğu жазылат. Мына сүннөттү кармангандын сообу азыр. Алымдар айтышат,
азыр ушул учур келди дейт. Анткени көпчүлүк адамдар сүннөткө кош көңүл болуп калган. Сүннөткө кош көңүл болуп калган. Ажатканага киргенде сол бут менен кирейин. Бул сүннөт. Чыкканда оң бут менен. Мешитке киргенде оң бут менен кирейин. Чыкканда сол бут менен. Бут кийим кийгенде оң бут менен. Өзгөчө тамак жегенде оң кол менен. Бисмилланы айтып. Бардыгы мисалы сүннөттөр бар. Бир сүннөт дейм. Бекем кармана турган болсоңуз, "Ман тамассака би суннати инда фасади уммати, фалаху ажру миати шахид." Ким мен бир сүннөтүмдү бекем кармаса, үммөтүм бузулган учурда. Үммөтүм бузулган учурда дегенин мааниси, үммөт сүннөткө амал кылбай, кош көңүл болуп, таштап көңүл бурбай койгон учурда, ага 100 шейиттин сообу берилет дейт бир хадисте. Бирөөсүндө болсо 1 шейиттин сообу. Бирөөсүндө болсо 100 шейиттин сообу. Ибн Умар разияллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ликулли амалин ширратун ва ликулли ширратин фатратун, фаман канат фатратуху ила суннати фақад ихтада, ва ман канат фатратуху ила гайри залик фақад халака." Раваху Ибн Хиббан. Аширра дегени ан-нишат вал химма. Ар бир амалдын өзү бир жандуулук, бир энергиясы бар. Ар бир амалдын өзүнүн энергиясы бар. Жакшы болсун, жаман болсун айырмасы жок. Өзүнүн таасири бар. Өзүнүн кайраты бар, энергиясы бар. Эми айтат, ар бир энергиянын өзүнүн бир кандай десем, убактысы бар анычы. Эми кимдин ошол энергия убактысычы мен сүннөтүмө карай болсо, туура жол тапты дейт да. А эгерде кимдики бундан башка сүннөттөн башкача болуп калса, ал точно адашты дейт. Халак, ал жок болот дейт. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Билал разияллаху анхуга айтып калды: "И'лам я Билал, ey Билал, билип ал" деди эле. Билал айтты: "Ма аламу я Расулаллах." О Аллахтын элчиси, эмнени билейин деди. Пайгамбарыбыз айтты: "И'лам анна ман ахя суннатан мин суннати код умитат ба'ди кана лаху минал ажр мислу ма амила биха мин гайри янкуса мин уджурихим шай'a." Билал, сен жакшы билип ал, ким менин бир сүннөтүмдү тирилтсе, сүннөттөрүмдөн бир эле сүннөтүмдү тирилтсе, ал кандай болгон десе, код умитат ба'ди. Мен дүйнөдөн кеткенден кийин ал сүннөткө амал кылынбай, уже эстен чыгып калган экен да. Өчүп калган сүннөттү. Адамдар билбейт ошо сүннөт экен. Ошону сиз тирилте турган болсоңуз, канча адам ошого амал кылса, бардыгын соогу сизге жазылат. Эч бир кемчилдиксиз. Кудай сактасын, ошонун улантысында ким бир оман ибтада'a бид'атан далалatan la yardaha Allahu wa rasuluhu kana alayhi mislu asami man amila biha la yanqusu zalika min awzarin nas shay'a. Rawahu Ibn Majah wa Tirmizi. Kim туура эмес нерсе чыгарса, азыр чыгармачылар аябай көбөйүп кеткен. Оюнан чыгарып эле ушуну дин деп сунуштай берет да. Токто. Канча жаш болсоңуз дагы, академик болсоңуз дагы, миллиардер болсоңуз, бале болсоңуз деле, сиз мына динди ал өзүң оюңуздан чыгарбаңыз ал. Оюнан чыгара турган нерсе эмес ал. Пайгамбар аманаты бул. Алла Таала айткан, пайгамбарыбыз айткан, бизге жеткирген ошо дин. Ошону машалла алымдар ал сизге чечмелеп айтып берет. Бул барбы, жокпу, өкүмү кандай, милдеттүүбү, жөнөкөйбү, фарызбы, арамбы, макрубу, болобу, болбойбу, пайдабы, зыян бардын айтып берет сизге. Ошого айтып атат экен. Ким жаңын чыгарса бир ушундай бир туура эмес нерсени, Алланын элчисинен разы эмес да. Эми угуп алыңыз. Ошого канча адам ошо жолго түшүп кетсе, ошонун күнөөсү баары сага жазылат дейт. Канча убакыт бар? Жарым саат бар. Абуабу тахара. İslam dini тазалыктын dini. Тазалык дененин дагы, рух жан дүнүйөнүн дагы, жүрөктүн дагы, кийимдин дагы, жашаган жайдын дагы бардын тазалыгы эске алынат. Куранда Алла айтат: "Инналлаха юхиббут таввабин ва юхиббул мутатаххирин." Алла Таала тооба кылуучуларды жакшы көрөт, жана таза жүргөндөрдү жакшы көрөт. Даараттын сообу
Ya eyyuhellezine amanu idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum ve aydikum ilal marafiq vamsahu bi ruusikum ve arjulakum minel ka'bayn. Kur'an-ı Kerim'de tuğanlar qanday жуынғандың жол жобосын айтқан. Bir болот biz өзүбүздүн оюбуздан чыгарып жуынган. Жөн эле бетти жуудук, оозго суу алып эле кетип калган. Жок. Эми биздин жаратуучубуз буйрук берип атат, силер жуунсаңар мындай жуунгула дейт. Каерде жууш керек? Фарыз. Каерде жууган? Сүннөт. Бунун бардыгын айтып берет. Эй иман келтиргендер, качан намазга турсаңар, жеме качан намазга турууну ниет кыла турган болсоңор, Алла Тааланын фарызын аткарганга, силердин даратыңар жок болсо, энди эми карагыла. Фагсилу вужухакум, биринчи жүзүңөрдү жуугула дейт. Ва айдиякум илал марафиq, андан кийин колуңарды жуугула чыканакка чейин, чыканакты кошуп. Вамсаху би руусикум, андан кийин башыңарда, чачыңарга мас тарткыла. Андан кийин ва аржулакум илал каабайн, путуңарды жуугула ашыкка чейин. Ашыкты кошуп. Эми ва ин кунтум жунубан, эгерде силер жунуп болуп калсаңар, гусул важип болуп калса, фаттахару, анда жакшылап, башынан аягына чейин жакшы тазалаңыла деген сөз да. Ва ин кунтум марда, эгерде силер оорулуу болуп калсаңар, оорукчансыңар, анда кандай болуп калат? Ау ала сафар, же болсо сапардасыңар, суу жок. Ау жа ахаду минкум минал гайд, же бирөөңөр ушу улуу зарадан бошоп келди эле, ауламастумун ниса, же аялга кошулгандан кийин фалам тажиду маан, суу тапкан жок. Эмне кылыш керек эми? Намаздын убакыты келип калды, суу жок. Фатаяммаму саидан тайyiba, таза топуракка таяммум алалы. Фамсаху бивужухикум ва айдикум мин. Анда ошо таза топуракка таяммум кылып ниет кыласыңар дагы, бетиңерди жана колуңарды таяммум кыласыңар. Ма юридуллаху лияджа'ала алейкум мин харадж. Алла Таалачы силерге кыйынчылыкты каалабайт. Валаки юриду лиютаххиракум, бирок силерди тазалаганды каалайт. Ва лиютимма ни'матаху алейкум лааллакум ташкурун, жана силерге Алла өзүнүн неmatын толук кылып бергенди каалайт. Мүмкүн силер шүгүр кыларсыңар дейт. Маида сүрөсү 6-аят. Туугандар, күн сайын адам уктайбыз да. Адам болгондон кийин жейсин, жегенден кийин чыгарасын. Кээде зара чыгат, кээде заң чыгат, кээде жел чыгат, кээде кан чыгат. Кээде Кудай сактасын ооруп калса ириң чыгат. Ар кандай. Адам баласы болгондон кийин адам баласы нажасаттын канистери. Канистер. Адам баласы нажастын канистери. Биздин денебизде бар эле нажасат. Аллага шүгүр деш керек, ушул нажасатты жаап, мындай сонун чырайлуу тери менен жаап койгон да, көрсөтпөйчү. Ата каерге сайсаң бар нажас. Кан чыгат, заң чыгат, зара чыгат, ар нерсе чыгат. Эми динибиз Алла субханаху ва таала айтып берип атат. Ажатканага бардыңбы? Мындай жуунасың. Уктап калсаң мындай. Бунун чечмелөөсү, мына аяттын чечмелөөсү канча том китеп бул. Мен сага кыска бир аятты үстүрдөн окуп бердим. Пайгамбарыбыз канча хадис, андан кийин фукахалар, имамдар эмне деген маселелерди том-том кылып жазып берген. Ислам дини тазалыктын дини, тазалык ар бир нерсеге көңүл бурган. Ар бир нерсеге бурган. Ажатканага бардың кургандыңбы? Кургангандан кийин эми жакшылап суу менен жуун. Чыктыңбы? Эми Алла Тааланын буйругун аткарып, пайгамбардын сүннөтү менен, алхамдулилlah, азыркы 4 фарыз бар. 4 фарыз. Буга кошумча сүннөттөр кызмат кылат. Колду жууп, нажаттан суу кандай, оозуңа ал, дампам жокпу? Жок, жакшы. Кол жууп атканда көзүң көрүп турасың да. Андан кийин мурунга тартасың, жыт-быты жокпу? Барды таза болгондон кийин эми фарызга келдик. Ана, фарызды аткарабыз эми. Фарыз жакшынакай жууп, бул фарыз. Буга күнөөлөр кечирилет. Бул Алланын буйругу бул. Бетти жууган Алланын буйругу. Колду жууган Алланын буйругу. Эки колду тең чыканакты кошуп туруп. Чачкан, башка мас тарткан Алланын буйругу. Путту жууган Алланын буйругу. Канчадан бар путун жуубайт. Мусулман адам ошон үчүн айтат, мусулман адам таза адам дейт. Күнүнө 5 жолу жууп турат. Путун 5 жолу жууп турат.
Misvak oozun beşin olacak. Ушундай дин бар o dünyada. Gusül bolsa toğluğu menen жууп турат. Канабы? Мына эми хадисти окуңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар бир амалдынчы жол жобосун дагы алып келген Аллахтын тарабынан, ошонун пайдасын дагы алып келген. Ар бир амалдын. Намаздын өзүнүн жолу бар, дарат алгандын өзүнүн жолу бар. Ушунун пайдалары дагы бар, фазаилдери бар, ценность. Сооп эмне берилет ошо туура жолду аткарсак. Хадисте айтат пайгамбарыбыз мындай дейт. Абу Хурайрадан риваят. Ида тавадда ал-абдул муслим ау al-mu'min فغسل وجهه خرج من وجه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. Kaçan Müslüman bende taharat alganda eki betin juyut da. Жүзүн жуйт да. Şu жүзүн жууганда эки көзү менен кылган канча күнөө болсо, şu акыркы суусу менен кечирилип кетет дейт. Себеп сиз Аллахтын фарызын аткарып атасыз. Аллахтын фарызын аткарып атканыңызда сиздин күнөөңүз кечирилет. Жүзүңүздү жууганда эки көз менен канча туура эмесин байкап аласыз, көрүп аласыз туган. Ушулар көз менен кылган күнөөлөр кечирилет. Кандай кечирет? Акыркы тамчы акыркы күнөөнү алып чыгат. Андан кийин فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. Эки колуңузду жуганда кол менен туура эмес нерсени кармаган болсоңуз, туура эмес нерсеге тийген болсо, мейлиби? Колуңуз менен кылган күнөө кечирилет экен. Акыркы суусу менен, жосо ошол суусу менен кармаган кол менен. فإذا غسلت رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو آخر قطر الماء. Эки бутты жуганыңызда путуңуз менен каерде ушу билип билбей басып алгансыз да. Мечитке келсеңиз го төлкө сооп жазылат. Туура эмес жакка басып алсаңыз, бирөө чакырды, туура эмес жакка чакырды, ушул жерден басып кетип атасыз. Күнөө ушул жерден эле башталат. Жеткенге чейин эле. Кумар ойнойбуз деп сен Алматага чакырды. Мына жерден башталат, барганга чейин күнөө нормально алып коесуң. Ойногонго чейин, ойнойсуң Кудай билет ал. Аракка чакырды, зынага чакырды. Арам нерселер, уурлукка чакырды. Басып баратканда эле башталат сен күнөө бу жерден. Мынакей баскандардан. Тугандар, эмнеде кайсы жердечи күнөөлөр кечирилет, бул кичинекей күнөөлөр. Чоң күнөөлөргө сөзсүз тооба керек. Тообасыз чоң күнөө кечирилбейт. Билип билбей кичинекей күнөөлөр вот ошолор кечирилет. Дараттан дагы. Бирөөнүн акчасын уурдап алдың дагы дарат алсаң сен күнөө кечирилеби? Андай болбойт. Уурдай берип дарат ала берсең иштин баары андай болбойт да. Бирөөнү алдап коюп анан бетиңди жууп коюп күнөө кечирилери андай жок. Бул алдаган, булар чоң арам күнөө. Бул тообасы кечирилбейт. Уурулук тообасы кечирилбейт. Аны кайтарып бериш керек бар. Эмне кылып бериш керек? Кайтарып бериш керек нерсесин. Мейли. Hatta yakhruja naqiyan min ad-dunub. Те барып мына кичинекей күнөөлөрдүн баардыгы таптаза болуп күнөөсүнөн чыгып кетет. Кээ бир риваяттарда келет. Мына мурдуна суу алганда, оозуна суу алганда, тили менен кылган күнөөлөр кечирилет. Ушулардын баардыгы чакырт. Кандай болгон чакта да тугандар, мынакей Аллахтын фарызын аткарып атасыз, ошон үчүн күнөөлөр кечирилет тугандар. Кийин кандай? Айтат мындай дейт. Бир риваятта мындай да. Бардык ушу күнөөлөр кечирилип, summa kana mashyuhu ila al-masjid wa salatuhu nafilatan. Ки мешитке карай келе турган болсо, бунун басып келгени жана намаз окуганы буга даража. Буга ашыкча бериле турган Аллах Тааланын тарабынан улуу сооптор. Бир хадисте фаин хуwa qama fa salla fa hamidallah wa asna alayhi wa majjadahu billadhi huwa ahluhu wa farraga qalbahu lillahi ta'ala illa insarafa min khatiyati ka yawmin waladathu. Allahu akbar. Ким ушундай тарат алгандан кийинчи намазга туруп, Аллага мактоо айтып, сана айтып, ушундай кыла турган болсо, жүрөгүн Алла үчүн койсочу. Ал намаз окуп бүткөндөн кийин апасы, энеси бүгүн төрөгөн баладай болуп таптаза күнөөлөрдөн болуп кетет дейт. Күнөөлөрдөн таптаза ойдон дейт. Ача мына шарттарды аткарса. Тооба чын жүрөктөн болуш керек экен да. Суроолорго жооп берейин,
Assalamu alaikum. Palestinaga kantip жардам берсек болот? Материалдык жактан жардам берсек болобу? Материалдык жактан тиешелүү мекемелерге кайрылыш керек. Өткөндө машалла жардам болуп аткан эле бияктан. Жарыялар чыгып аткан эле. Алар эми узак мамлекет, Аллахым жардам берсин. Залымдардын зулумдугунан куткарсын. Дайыма дуа кылып туруш керек. Атак материалдык жардам болсо, азыр мына соцтармак өнүккөн учуру ошол жака бир жазып көрүңүздөр. Кайсы жерде материалдык жардам топтоп берип атканын мен билбейт экенмин. Устаз, мен суроом, менин көкүрөгүмдө жана далымда угрилер бар. Тез-тез канап турат. Врачтар переходный возраст дейишти. Өзүм 5 убакыт намаз окуйм. Дарат алганда да ойлонуп калам. Дарат өттүбү же өтпөй калдыбы деп. Даратты кантип алып калам? Айтып бериңизчи. Каталар болсо кечирим сурайм. Чоң рахмат. Жок, ката эмес. Билбегенде сураш керек. Эгерде кан чыга турган болсо дарат сынып калат. Иншалла крем тияк бияктан дарылатыңыз. Кээ бир учурларда хижама алдырсаңыз дагы жакшы болуп калат. Бардык эле жаштар ошол мезгилде өткөн, переходный возраст деп. Бирок сыга берсеңиз кээде ушундай көбөйүп кетер кандай болушу мүмкүн. Ушуну караштырып коюш керек. Бирок эгерде кан мындай да бизде эч мазхабта. Көрүнүп калса, ордунан жылбаса, дарат сынбайт. Макулбу? Кээде сыйрылып калат го, кан көрүнүп. Ордунан жылса, хоть кичине бир аз-маз жылса болду, уже дарат сынып калат. Эгерде мындай нерсемде кармаса, кан чыгып калды, дарат сынып калат. Макулбу? Же пактага кээде мындай кылып калат го? Укол берди, билинген жок эле. Пактаны койду, караса кан, уже дарат сынды да. Ошон үчүн мыналарды кайра дарат алганга туура келет. Леченияны кылыңыз, Кудайым буйрса иншалла. Алла таалам шифа берсин. Мен турмушка чыкканыма 3-4 ай болду. Бирок азыркы учурда ажырашуу алдыдабыз. Негизи ажырашууга себеп деле жок. Келиндик кызмат кылбадың дейт кайын журтум. Калыңга берген акчаны алып келесиң, анан жоогунду берем дейт. Ушул боюнча кеңири айтып кетиңизчи сураныч. Калыңды бергенден кийин 2 жаш жашабай калса, кызга берилген калың сөзсүз бериш керекпи? Мен журтумда ага 2 эсе кошуп беришкен калыңдын үстүнө. Аны дагы бербей жатышат. Жоогуңду алгың келсе, калыңга берген акчаны алып кел. Анан берем себиңди деп жатышат. Не кылсам болот? Жооп берип коюңузчу сураны. Эми жүрөгүндө дүнүйө болсо ушу менен мамиле болот да. Эми азыр эмне кыласыңар? Эми турмушка чыкканыңарга 3-4 ай болсо, өткөндү кичине унутуп, кечиришип, турмушту кайра улантып кеткенге аракет кылыш керек. Анан таптакыр эле болбой калса, анда жакшы жол менен ажырашып кетиш керек. Жакшы жол кандай десе, ошол күйөөсү калың сураган ордуна кайрадан дагы бир жакшы подаркаларды берип, кийим-кечек кийгизип, анан кетириш керек. Мен берген калыңды кайра бер дей бербей, то есть махарды бер дей бербей, ага наоборот. Васаррихухунна бил ма'руф, би ма'руф. Куранда Алла Таала айтат: жашасаңар жакшы жашагыла. Таптакыр жылдызыңар туура келбей калса, ажырашканга кезек келип калса, жакшы жол менен ажырашкыла. Душмандашпай, бири-бириңерге зыян болбой. Ошон үчүн эмне кылат? Жакшы Алла айткан, саррихунна би ма'руф деген мааниси ушул. Аны бир жакшы узатып койгула. Фик китептерде айтылат, жакшы кийим-кечек кийгизип, эме кылып иншалла. Мүмкүн эми ал иддасы өткөндөн кийин башка менен бактысын таап калар. Сен башка жактан таап каларсың. Бир аз мынандай кылганды, мен берген калыңды кайра бер деген, ошондон кийин аны талак берем деген жакшы эмес. Бу хула деп коет бизде дагы. Берген калыңдын какой-то бир жарымын берип туруп, апке талагымды бер деп алсаңар да эле болот мындай. Бирок баягы сеп берилген, алар кайра кайтарылат алгандай. Мындай айтышы мүмкүн бала жакты элечи. Биз той өткөрдүк, мынча чыгым болду, ушуну төлөө тигиндей. Бул туура эмес. Адамгерчиликке туура келбейт. Сизден сураныч, хижаманын пайдаларын айтып бериңизчи. Хижама сүннөт, кан алдыруу. Бирок билгендерге алдырыш керек. Ар кимге эле баш тосо бере турган баш бекер баш эмес. Туура эмес кылып коюп дагы зыян болуп, туурабы? Илимин билгенге неме кылыш керек жаштанкай. Бирок алхамдулилля бул жердеги баягы адамдын денесиндеги бузук кандар чыгат.
Өтө пайдалуу бул. Туура жол менен кылсын, алхамдулилля. Бул илимдagi бардыгына мына медицина деле тастыктайт муну. Кан чыгаруу амалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям муну мираштан алып келгенде. 5 вакыт намаз кылып келбеди беле? Ошо менен кошо алып келген хижаманы. Буну периштелер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну кошо ала кетиңиз бул белекти деп да берген да. Так что хижама керемет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга беришкен да. Алиязу билля. Этке аралаштырып неме кылган. Ошо вахий кылып жабыр периште сразу айтып койду, сразу даамда бирок күчтүү экен, кандай болсо таасири калган. Ошону хижама менен чыгарган. Акылы хижама. Хижама аябай пайдалуу. Assalamu aleykum. Христиан досум мусулман болуш үчүн не деп айтыш керек? Ал Иса пайгамбарды Кудай дейт. Жок, Иса пайгамбар пайгамбар да. Ал Кудай боло албайт да. Анын апасы бар, Мариям энебиз деген. Кудайдын апасы жок. Кудайдын аялы жок, баласы жок. Анын шериги окшошу жок. Ага айтыңыз, эгерде мусулманчылык болсо, мындай biz İsa пайгамбарыбызды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана бардык пайгамбарларга иман келтиргенде иман келтиребиз. Ал Алла Тааланын улуу, ыйык, ушундай пендеси. Ол ал Кудай эмес, Кудайдын баласы эмес. Пайгамбар бул. Инжил китеп түшкөн ага. Ким эми Иса пайгамбарга пайгамбар катары ишенип, Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акыркы пайгамбар ишенсе, ага 2 эсе сооп берилет. Ага 2 эсе сооп берилет бизге караганда. İmanға келиштин жолу биринчи ошо гусул алып алсын, жакшы болот. Анан калима тойиб айтсын, ла илаха иллаллах Мухаммаdur Rasulullah. Экинчиси шахадат айтсын, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расул. Ушунун маани мазмунундагы мен күбөлүк беремин. Бир Алладан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын кулу жана элчиси деп. Ушу менен адам мусулман болот. Исламды кабыл алыш үчүн шахадат. Şahadat kelimesi. Biliyor? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü deyip. Men 4-5 klasında balдар менен кошунанын тоогун уурдап жеп койгонбуз. Ага 8 жылдай болуп калды. Эмне кылсак болот? Эми тоогун алып барып берип коелу? Сатып алып берип коелу барбы? Güne de oluyor, bu geçirilmeydi de. Ete oşunda bir toğuk satıp alıp durup, anaki agorotuna koyuveriyorlar. Жақшынақай тоғuk. Бирок бирге кат жазып болду да, алда башка бирөөнүн тоогу кирип калып жыга чаппасын да. Бул сиздики деп элечи. Эгер мына бетме бет эми ушул кичине балалык кез экенбиз, эми туура эмес кылып алыппыз, ушундай кечирим сурайбыз деп берип койсоңор, өтө жакшы. Ошондой эле бериш керек. А эгерде таптакыр намызыңар, эми мындай уятыңар чыдай албай атса, анда бир кат жазып туруп, ушундай бир балдар ушундай кылган экен, ошого тоок киргизип бердик деп коём. Пайгамбардын өмүр баяны жөнүндө окуп атсам, жолдошум кайдагы жомокту окуп атасың деген. Анан жиним келип ортодо катуу уруш чыккан. Динге сүйлөйүн десем, укпай, аягы тажап кеттим. Мени десем укпайт. Аягы тажап кетти, мен деп төшүн каккылаган адамдардан кандай кеңеш бересиз? Урушпагыла. Бирок пайгамбардын өмүр баянын кайдагы жомок деп айтпасын, адам имандан ажырап калат. Бирок ага чейин жеткирбей, акырын ага жакшы насааттарды айтып, көңүлүн көтөрүп. Москва бир күндө курулган эмес деген сөз бар эл арасында. Бул сразу эле динде эле мындай бир күндө келип калбайт. Жумшактык керек, берешендүүлүк керек. Üzgültüksüz жакшылыкка чакыруу, көздүн жашын агызуу керек. Анан барып Кудай кааласа иншалла сиз менен чогуу сапка туруп калат. Буйрса. Асырдын сүннөтү дагы барбы? Менин эжем медреседе окуйт. Ошол жакта асырдын сүннөтү дагы окушат экен. Асырдан алдын болот, Пайгамбар саллаллаху бул беркиндей сүннөттөрдөй бекем эмес. Мисалы пешимдин сүннөтү, Шам, Багымдаттын сүннөтүндөй муаккат эмес. Бирок мындай муну мустахаб катары 4 рекет окулат. Асырдан алдын. Зикир чалганда тесписи жок, басса турса, айта жүрсө болобу? Болот. Сөзсүздө теспи керек эмес зикирге. Зикирге тилди кыймылдатыш керек да. Болду. Колду кыймылдатпайны. Кээ бирлер бар. Теспи мынтип берет, тил ишти кыймылдабайт.
Al zikir emес al. Kol menен тип тура берет да типче. Же билбейм, ал жетип калган. Жүрөк зикир кылат аныкычы. Тил эмес. Же болбосо эчтеке жок да. Ошон үчүн жана тил менен эле зикир кылыш керек. Субханаллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Тесписи жок деле зикир кылса болот. Нары бери өткөнчө. Негизги теспи сизге алганда жөн эле бир жардам берип, Аллахнын зикирин эстетип тура турган эле нерсе. Пайгамбарыбыз айткан, кол менен да зикир кылчалла, кыямат күнү ушулар күбөлүк өтөт деген манжалар. Не өтөт? Күбөлүк өтөт. Субханаллах, ушу күбөлүк өтөт. Алхамдулилlah, Аллаху акбар күбөлүк өтөт. Кээде иншалла көбүрөөк зикир кылсаңыз, теспи алып алсаңыз да жакшы. Желательно оң кол менен. А так уруксат. Кырсыкка көп учурап атам. Эмне кылыш керек? Кандай кылсак жолубуз ачылат? Күнөөлөрдү таштагыла, намазга бекем болгула. Эгерде күнөөлөрдү кылбай, намазга да бекем болсоңор, дагы деле кырсыкка учурап атсаңар, канча каргыла? Ассаламу алейкум устаз. Аялдар намазды үн чыгарбай окуш керекпи? Ооба, намазды аялдар үн чыгарбай окуйт. Бардык эле намазды. Багымдатты деле, куптанды деле, шамды деле. Устаз, мен чет жактарда көп чыгам. Касыр намазды толугураак түшүндүрүп бересизби? Касыр намаз эми четке чыксаңыз мындай. Кыргызстандан чыгып атканда эле, эгерде сиз Бишкекте турса, кайерде турасыз билбейм да. Бишкекте болсоңуз, мына пригородный бар го? Ошол жерден эле касыр башталат. Аэропортко барсаңыз касыр окуйсуз. Вдруг эгерде пешим асыр келип калса, касыр окуп чыгып кете бересиз. Москвага учасызбы, же Америкага учасызбы? Же болсо Турцияга учасызбы? Ал жерге баргандан кийин, бир жерге баргандан кийин 15 күнгө чейин эгерде башка жака жылып кетсеңиз же кайтып кетсеңиз, анда касыр окуй бересиз. Эгерде 15 күн ушул жерде турам деп калсаңыз, автоматически барган замат толук окуйсуз. Мисалы Стамбулга учуп бардыңыз. Менин ишим Стамбулда 15 күн турам да. Болду, толук окуйсуз. Түшүктүбү? Анан толук окуйсуз. Тияктан кайтып атканда касыр окуйсуз кайра. Ага чейин сиз ошол жерде толук окуйсуз. Эгерде 15 күнгө чейин 10 күндө кетем деп калдыңыз, 13 күндө кетем, же болсо 3 күндө, же 5 күндө, же бир жума туруп кетем, уже касыр эле окуй бересиз. Касыр кандай? Касырды угуп алыңыз. 4 рекеттүүлөрдү 2 рекет кылып окуйт, фарыздарды гана. Ал кайсы десе, пешимдин 4 рекеттин ордуна 2 рекет, асырдыкы 2, анан кийин куптандыкы дагы ошол 2. Сүннөттөрдү окуй бересиз. Сүннөттөрдү окуй бересиз. Эгерде кандайдыр бир чарчап калсаңыз сапарда, сапар узак кетип аткан болсоңуз, сүннөттөр калып кетсе, эч кандай кыжалат болбогон, күнөө болбойт. Окуган абзел, жакшы. Бирок окубай койсоңуз күнөө эмес. Çünkü sünnetler boyunca. Ana. Men kuyom menen 1,5 yıl boldu yaşaganыбызга, нике buzuldu. Yaşabaganыбызга нике buzuldu. Жок, buzulbayт. 1,5 yıl yaşabay kalsaңар нике buzulbayт. Өткөндө деле сабакта айтканбыз, нике туугандар талак менен гана бузулат. Же Кудай сактасын, экөөнүн бирөөсү өлүп калса бузулат. Же экөөнүн бирөөсү динден чыгып кетсе, динсиз болуп, башка динге өтүп кетсе, ошондо бузулат. А так 10 жыл жашабай калсаңар деле талак берилбесе, нике бузулбайт, нике тура берет ошо бойдо. Багымдат каза болуп калса, казасын сөзсүз чыгарып окуш керекпи? Жана кооматтагы айтылыш керекпи? Ооба. Багымдат каза болуп калса, күндүз окуганда коомат айтасыз парызына, бирок үндү чыгарбай окуйсуз. Үн чыгарбай. Сүннөтү ичиңизден эле, фарызын деле ичиңизден, үн чыгарбай эле окуйсуз. Бала эмизгенде дарат бузулбайбы, же дарат алыш керекпи? Жок, бала эмизсе дарат бузулбайт, сүт чыкканда дарат бузулбайт. Дарат алган кажети жок. Уста, сиздин жана башкалардын видео роликтерин дин таркатуу максатында өзүбүздүн Instagram жана башка соц тармактарга чыгарсак, акысына кирген болбойбузбу? Вообще-то башкалар монтаж кылып чыгарганын да таркатсак, акысына кирген болбойбузбу? Уруксат сурап койгула бир жолу. Анан чыгара бергиле. Бирок чыгарганда да карап туруп, кээ бир учурларда видео мисалы 5 мүнөттүк болгосо, өзүңүзгө керектүү жерин айтып, ошол жерде туура эмес нерсе тарап кетпеш керек да. Мындай Кур'ан-ы Каримде мындай аят бар да: "Ла тaqrabus sola
ва антум сукаро. Силер намазға жақындабагыла. Мас абалыңарда. Мас абалыңарды алып коюп эле бир киши ушерин кармап алыптыр да. Мына Алла Таала намаз окубагыла деп айтып атпайбы депчи. Токто, окусаң ар жагындагы. О намазды окубагыла деген эле жерин кармап алган. Ошондой кылып туруп видео монтаж кылбаш керек да. Сөздүн жарымынан туура эмес маани чыгып калбасын, анда кыянаттык болуп калат. Эгер толук мазмунда боло турган болсо боло берет ал. Вакыт бар уже бүттү. 5 мүнөт бар. Мен бир бала менен 2 жылдан бери сүйлөшөм. Бири-бирибизди жакшы көрөбүз. Бир ата-энелерибиз каршы болуп атат. Анан бала Москвага кетип калалы деп атат. Мен эмне кылсам болот? Ошону мен суроомду унутпай окутуңузчу деп сураныч. Бала нарындан болот, мен Жалал-Абадтан болом. Түндүк түштүк болуп атышат ата-энелерибиз. Мындай кылгыла. Силер жөнүндө сүйлөшүп эле ата-энелерге каршы болуп, наразы болуп атса, бактылуу болбойсуңар. Ата-эненин патаанысын алыш керек. Биринчиден. Экинчиден анан кийин мына бул нарындан, анан Жалал-Абадтан мындай кылып таптакыр туура эмес ал. Анан көрөк иншалла мына ата-энеңер ак батасы менен жакшынакай келишип, акылдашып, жаштыкка алдырбай, мастыкка алдырбай, жаштык мастык дейт. Анан кийин өкүнүп каласыңар, андай болбош керек. Кыргызстандан өткөн улуу аалымдар кимдер? Жана алар кайсыл жерден чыккан? Айтып бериңизчи, азыркы чыгып жаткан аалымдардын кимиси сиздин шакирттериңизден болот? Кыргызстандан Кудайга шүгүр көп эле аалымдар өткөн. Эми көзгө басар чоң аалымдар мына өзгөндө Аллама Сарахси деген болгон. Өзү ошо Сарахс деп, Түркменстанда туулган окшойт. Сарахс деген жер бар. Ушунун 30 том китеби бар. 15 томду зынданда жаздырган. Зынданга салган экен убагында. Ошо зынданда отуруп шакирттери келет экен, аларга диктовать этет экен да. Ручка, калем, дептер, китеп, питеп жок. Мээде бар экен да, илим да. Жүрөктөгү илим. 15 том китеп. Өзү араб эмес, арабча жаздырткан да. Азыр биз мындай бир баракты жаздыра албайбыз. Ол 15 том ушундай фик бардык адал арам боюнча маселе жаздырып койгон да. Түрк туугандарыбызга рахмат. Ошону келип кабырлары мындай эле жатчу эле. Келип күмбөз салып, мечит салып, медресе неме кылып, библиотека укмуш кылып салып коюшкан. Ошол караханиттердин доорунда болгон. Bir 1000 жыл мурда примерно. Макулбу? 1000 жыл мурда болгон. 1000 жыл мурда. Хижри менен 400 ошол 39, 36 ошо туулгандар кичине мындай. А так мисалы өткөндөрү ошол азыр мисалы 1445 болсо где-то ровно 1000 жыл мурда да. 10 кылым мурда дүйнөнү дүңгүрөтүп койгон. Дүңгүрөтүп койгон. Азыр китептери анын китеби жок, библиотека толук эмес да. Любой библиотека кемчилдиктүү да. Өзгөчө фиктеми. Түрк туугандар ошону түркчөгө которду, 30 томду. Укмуш эми ал менен кандай. Мейли. Андан кийин мына эмеде биздин эми берки арада көп эле аалымдар өтүштү да. Акыркылары болуп машалла мынакей муфти Абсытар дамла. Кыргызстандагы көп устаздардын устазы болот. Биздин да устазыбыз болот, устаздарыбыздын да устаздары болот. Андан башка алхамдулилlah көп эле барыңыздарга белгилүү Молда Шакир дамла, Молда Саур дамла, канча деген адамдар. Россия Санкт-Петербург шаарында Белые ночи деген болот. Караңгы кирбейт. Ошол маалда намаз кандай окулат? Интернеттен карасам убактысы шам кечки 10дон өтүп куптан 12:20 экен. Бирок толук түн кирбейт. Кайра эле багымдат 2:30-дан 3-тө болот. Эртеси жумушка чыкканда абдан кыйналасың. Азыр кыз айтып атканда Белые ночи болгон жерлерде туугандар эң 5 убакыт намазы бар, эң жакын шаар кайсы? Ошонун 5 убактысын алат дагы болжолдо окуй берет. Белые ночи болгондон кийин кандай бол? 6 ай
Tün 6 ay gün de alарда. 3 ay bu. Meyli 3 ay gün bolsun, 3 ay tün bö. Karаңgı girбейт. Болду. Ошону бол жолду кылып туруп эле чукуптан да окуй берет. Багымдатын дагы бол жолду. Бирок бол жолду кайсын алат? Кыргызстандыкын албайт. Ошолорго кайсы жер жакын? Картадан караш керек да. Кайсы жерде жакын ошо 5 убакыт намазы бар. Бул Россиян Санкт-Петербург дейби? Андай болсо Санкт-Петербург берки Москвага жакын эле. Москваныкын алып туруп ошо менен бол жолдо окуй берет. Москвадагы мусулмандар 5 убакыт намазды кайсы убакыттарда окуса, ошондой кылып окуй берет. Барбы? Все. Куран китеп котормосу менен сиздин китебиңизди Бишкектен кайсы адрестен тапсак болот? Эмеден алсаңыздар болот? Мына Дордой базарда сатат. Анан кийин аты эмне анау? Московский Гоголеда. Ошол жерде да алхамдулилла чыккан го. Ошол жерде. Эстегенде алхамдулилла сиздер менен бир кубанычтуу кабарды бөлүшкөнгө иншалла Аллахтын жардамы менен сиздердин акбатаңыздар менен биздеги мына сабактар 1,5 жыл, где-то 2 жылдык сабакты бир флеш картага чыгарганбыз. Ошонун атын оңолуу жолу деп, ал жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны, андан кийин сахабалардын ошолордун кылган иштери, 30дай сахабанын анын өмүр баяндары, насааттары, андан кийин Кур'ан-ы Каримдеги окуялар. Кур'ан-ы Каримде пайгамбарлардын окуялары, пайгамбар эместердин окуялары, только окуяга байланыштуу. Төртүнчүсү Кур'ан-ы Каримдин тафсирлери. Ушундай кылып 300 сааттык флеш карта. 300 сааттык сабак бар, 300 саат. Ошону алхамдулилла флеш карта кылып чыгарып койдук. Ал дагы иншалла буюрса эртең бир күндөрү ушул биздеги азыркы диний китепканалар бар го. Московский Гоголеда, анан кийин Дордойдо, ошол жака чыгып калат иншалла буюрса. Аты оңолуу жолу деп атай кылып койдук. Азыр эми мурдагыдай кассета, пластинка, диск дегендер калып кетип, флеш картага өтүп калды. Ошого машалла жазып койдук. Любой жерде эмесе колдонсо болот да. Амин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.